Ош шаарында 370 түгөй ажырашты. Башкы себеби эмнеде? Ош шаарында түгөйлөрдүн ажырашуусуна көбүнчө тышкы миграция себеп болуп жатат. Бул тууралуу Ош шаардык бакыт өргөөсүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Насиба Калдыбаева билдирди. Анын айтымында жыл башынан бери 1985 жаш жубайлар никеге турушкан. Ал эми ажырашуунун саны 370ти түзүп, биз тараптан акт жазылып берилген. Ушундай учурда баарлашуу жүргүзүп, эмне себептен ажырашууга арыз жазып жатканын, эмне түрткү болгонун сурайбыз. Көбү себеп катары тышкы миграцияны айтышат. Жолдошу же жубайы ал жактан башка үй бүлө таап алды, же балдарын карабай жатат деген көйгөйлөрүн угабыз. Андан кийин үй бүлөдөгү түшүнбөстүктөр, акча каражаттын жетишсиздиги, чакырчылык себеп болот. Жарандык абалдын актылары жөнүндөгү мыйзамда көрсөтүлгөндөй, аларга убакыт беребиз. Ажырашууга келген жаштарга ойлонууга 1 ай убакыт берилет. Бул убакыт мамлекет тарабынан жаштарга болгон камкордук деп эсептейбиз. Ажырашкандардын көпчүлүк бөлүгүн жаштар түзөт, дейт Калдыбаева. 2024-жылдын март айында санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Калкты каттоо департаменти 2023-жылы 44.776 никени каттаганы маалымдалган. Ушул эле мезгилде 12.662 ажырашуу катталган. Бишкек шаарында никеге туруу 9.969, ажырашуу 2.814. Ош шаарында никеге туруу 1.766, ажырашуу 424. Ош облусунда никеге туруу 10.403, ажырашуу 2.465. Баткен облусунда никеге туруу 3.691, ажырашуу 792. Жалал Абад облусунда никеге туруу 7.816, ажырашуу 1943. Чүй облусунда никеге туруу 5.687, ажырашуу 2.310. Нарын облусунда никеге туруу 1.218, ажырашуу 479. Талас облусунда никеге туруу 1.449, ажырашуу 447. Ысык Көл облусунда никеге туруу 2.777, ажырашуу 988.